Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Норуз майрамына арналган көкбөрү боюнча турнир кызуу жүрүп жатат. Алдыда жарым финалдык оюндар качан жана канчада болот? Ошондой эле жогорку жана биринчи лигада кимдер жарым финалда ойношот, а эми экинчи лигада ким финалга чыкты? Ошондой эле ынтымактын капитанына ким ат белекке берди деген суроолорго жооп беребиз. Кыскасы алдыда көкбөрүдөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бүгүн 18 март күнү экинчи лиганын жарым финалдык оюндары болуп өттү. Биринчи жарым финалда Бишкек шаарынын Көкжал командасы 4-2 эсебинде Кетмен төбөнү утуп алды. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Экинчи жарым финалда Кара Балта 7-1 айырмасында Илбирсти жеңди. Кызыгы Кара Балта командасын 38 жаштагы Миша Рабоев алдыга жетеледи. Финал 20 март күнү Ак Кула ат майданында орун алат. Эгер Кара Балта жеңсе, Миша Рабоев мыкты оюнчу болууга талапкер. Миша үчүн жакшы сөздөрдү комментарийге жаза кетиңиздер. Ал эми биринчи лиганын жарым финалдык оюндары эртең болот. Анда жаштык намыс менен кезгилет. Эсиңиздерде болсо, буга чейин аталган эки команданын ортосунда оюн талаштуу жыйынтыкталып калган. Демек бул ирет эки команда кимиси мыкты экенин эртең дагы бир жолу аныктайт. Экинчи жарым финалда Ийгилик менен Четинде ойнойт. Биринчи лигада кимдер финалга чыгат? Прогнозду ылдыйда жаза кетиңиз. Жогорку лиганын жарым финалдык оюндары тууралуу айтар алдында жакшы жаңылык менен бөлүшө кетели. Талас Көкбөрү федерациясынын жетекчиси Дастан Жумабеков, ынтымактын капитаны жана маштыруучусу Жөкө Орозбаевга ынтымакта чагылып жүргөн Береке деген аргымакты белекке берди. Бул жерде биздин ушул ынтымак командасынын капитаны Жөкө Инебистин да акыркы болгон ушул ынтымак командасына мээнет кылган, эмгегин баалап, ушул команданы сүйрөп, ушул командага болгон өзүнүн мээнетин көрүп отуруп, мен да жөн койбой азыр айтып кетейин мүмкүнчүлүктү пайдаланып. Билесиздер, мага ушул мен федерациянын жетекчиси болуп келгенден кийин Талас облусунун ушул ынтымак командасына келгенден кийин жетекчи болуп, баягы Береке деген ат келди эле колума. Анан кийин ошол атты бүгүнкү күндө ошо Жөкө эниме белек кылып тапшырып койгонго уруксат этти. Эми жогорку лиганын жарым финалдары тууралуу айталы. А тайпасында Мурас, Бакубат Талас менен Сарыөзөн клубтары жайгашкан. Буга чейин биринчи оюнда Сарыөзөн Акшумкарды 15-9 эсебинде утса, экинчи беттеште Бакубат Акшумкарды 4-0 айырмасында жеңген. Демек эртең Сарыөзөн менен Бакубаттын оюнунда финалга чыккан алгачкы команда белгилүү болот. Бул оюн саат 12:30да башталат. Б тобунда Достук, Ынтымак жана Мурас командалары жайгашкан. Биринчи оюнда Достук Мурасты 11-4 айырмасында жеңсе, экинчи беттеште Ынтымак Мурасты 8-4 эсебинде артта калтырган. Бул оюн 15:30да башталат. Фаворит ким? Пикир калтырыңыз.